Сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чукул кабар билдирди. 25-26-27 майда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөчөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн 25 майда УКМдин Кыргыз гидромет кызматынан билдирди. Маалымдалгандай, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Ошондой эле УКМ чарбактарды, арыктарды, сел каналдарын тазалоого чакырат. 12 жолу бычакталып, Талдыкурганда мейманканадан аялдын денеси табылды. Казакстандын Талдыкурган шаарындагы мейманканалардын биринен 12 жолу бычактан жаракат алган администратор аялдын денеси табылды. Бул тууралуу казак басылмалары жазышууда. Маалымдалгандай, анын денеси мейманкананын биринчи кабатында чыккан өрттү өчүрүү учурунда табылган. Алдын ала маалыматка ылайык, кылмышкер изин жашыруу максатында өрт коюп жиберген. 24 майда саат 4:14 мейманкананын кабылдамасында өрт чыккан. Өрт 20 чарчы метр аянтты каптаган. Саат 4:29 өрт толугу менен өчүрүлүп, 35 адам эвакуацияланган деп билдирди Жети Суу облусунун өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы. Ал эми полиция 23 жаштагы кылмышка шектүү кармалганын кабарлап, учурда тергөө иштери уланып жаткандыгын кошумчалады. Чүйдө 2 айылдын окуучулардын арасында массалык мушташ болду. Чүй облусунун Сокулук районунда окуучулар арасында массалык мушташ катталды. Жергиликтүү басылмаларда 50-гө жакын окуучу Кожомкул айылына чогулуп мушташкандыгы айтылды. Алар аталган айылдын жана Новопавловканын 8-9 классынын окуучулары экендиги кошумчаланды. Ал эми Чүй облустук милициясы бул боюнча териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле бүгүн 25 майда массалык мушташтын катышуучуларынын ата-энелери менен жыйын өткөрүлгөндүгү айтылды. Анда камкорчулардын милдеттери түшүндүрүлүп, мыйзамдуу жазалар жөнүндө эскертилди. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. 2024 жылы Кыргызстанда калктын акчалай кирешеси 12,9%га көбөйдү. Кыргызстандын калкы 2024 жылы 926 миллиард сом акчалай киреше тапты. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети жарыялады. Муну менен калктын номиналдуу акчалай кирешеси 2023 жылга караганда 18,6%га көбөйгөн. Жогорулап жаткан керектөө бааларынын индексин эске алуу менен эсептегенде, калктын 2024 жылдагы реалдуу акчалай кирешеси 881,9 миллиард сом болуп, өсүш 12,9%ды түзгөн. Калк номиналдуу акчалай кирешенин 73,2% эмгек ишмердигинен тапкан, калган 14,14% социалдык трансферттерден, 8,6% жеке көмөкчү чарбалардан жана 3,18% башка булактардан түшкөн. Кыргызстанда акчалай кирешени бөлүштүргөндө калктын социалдык катмарлардын арасындагы айырма өтө чоң. 2023 жылы кирешеси эң аз 20% катмар менен эң байманалуу 20% калктын тапкан кирешесинин ортосундагы айырма 10 эсеге жеткен. Булак Азаттык. Россия соода кирешеси боюнча алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Тизме. Россия өткөн жылдын жыйынтыгы менен соода профицити боюнча дүйнөдөгү 3-чү өлкө болуп калды. Ал эми соодадан эң көп кирешени мурдагыдай эле Кытай тапканын РИА Новости улуттук статистика кызматтарына таянып жазды. Басылма 91 өлкөнүн былтыркы соода боюнча маалыматтарын сара эсепке салган.
Алардын арасынан 33 мамлекет гана 2,3 триллион долларга бааланган соода профицитине чыккан. Ошол эле учурда 58 өлкө 2,8 триллион доллар артка кеткени аныкталган. 2024 жылы Кытай 991 миллиард доллар профицитке чыкса, экинчи орунду Германия 258 миллиард доллар таза кирежеси менен ээлеген. Россия 4 орунга көтөрүлүп 154 миллиард доллар профицит менен 3-чү орунга чыккан. Андан кийинки сапта Ирландия 98 миллиард доллар профицит жана Нидерландия 89 миллиард доллар профицит турат. Ал эми эң чоң соода дефицити 1,3 триллион доллар боюнча АКШ алдыга озуп чыккан. Андан кийинки саптарда 303 миллиард доллар дефицит менен Улуу Британия жана Индия 263 миллиард доллар турат. Кирешеден артка кеткендердин катарын Франция 111 миллиард доллар менен Туркия 82 миллиард доллар толуктайт. Булак Спутник Кежи.